Өлкөбүздө болуп жаткан акыркы маанилүү кабарлардын топтому менен тааныштырып, Ак Кеме YouTube каналында сиздер менен жаңылыктардын чыгарылышы. Амансыздарбы? Бүгүн 22 майда Бишкектеги Жалгичи районунда катуу жол кырсыгы катталды. Анда Тыналиев менен Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинен маршруттук такси менен Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаа сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен маршруттук таксинин терезесинен 2 адам ыргып кеткен. Аларды тез жардам кызматы алып кетти. Учурда жеринде милициянын кайгуул кызматы иш алып барышууда. Жалал-Абадта мыйзамсыз алтын казуу иштери аныкталып, кылмыш иши козголду. Бул туурасында башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Чаткал райондук прокуратурасы тарабынан жер казынасы жөнүндө мыйзамдардын аткарылышы боюнча текшерүү жүргүзүлгөн. Текшерүүдө Чаткал Токой чарбасынын кызмат адамдары мыйзамдын талаптарын одоно бузуп, ЖЧКсы менен 2026 жылдын 15 июнуна чейин ижара келишимин түзгөн. Келишим боюнча Карачөбе бузук жер тилкесинен жер казынасын пайдалануу жөнүндөгү лицензияда көрсөтүлгөн 24,07 гектар жер аянтынын ордуна жалпы 42,9 гектар жер аянты мыйзамсыз ижарага берилген деп жазылат маалыматта. Аталган факты боюнча Чаткал райондук прокуратурасы тарабынан 337 берене кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана 218 берене мыйзамсыз ишкердик же банктык иш менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тиешелүү документтери жок мыйзамсыз иштетилип жүргөн кумаркана аныкталганын маалымдайт. Маалымдалгандай, мекеме криптобиржа жана криптомайнинг кызматтарын көрсөтүүгө жамынып, оюн-зоок жайларынын ишмердүүлүгүн, акча каражаттары жана ошондой эле жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында мыйзамсыз иш-аракеттер аныкталган. Мындан тышкары тиешелүү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуу максатында иш жүзүндөгү аткарылбай келген документтештирилген фактылар аныкталган. Учурда жогоруда аталган кылмыш иштерине тиешеси бар адамдарда, ошондой эле республикалык бюджетке келтирилген зыяндын суммасын аныктоо боюнча кошумча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Экс-президент Аскар Акаевдин пландалган лекцияларынын бардыгы жокко чыгарылды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында билим берүү министри Каныбек Иманалиев айтты. Азыр мага айтышы 3 жерде так эмес белгиленген экен. Үчөө тең болбойт. Илимдер академиясында дагы, техникалык университетте дагы, улуттук университетте дагы үчөө тең биз менен макулдашылган эмес. 26 жана 29-да белгиленген экен. Үчөө тең болбой чечим чыгарттык, деди Каныбек Иманалиев. 19 майда экс-президент Аскар Акаев жубайы Майрам Акаева экөө Казакстан аркылуу Кыргызстанга келгени маалымдалган. Кийинчерээк анын тарапташтары Акаев Кыргызстандагы университеттерде лекция окуй тургандыгын билдиришкен. Бул маалымат коомчулукта кызуу талкууга алынып, депутаттар Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору Мирлан Чыныбаевга чара көрүү керектигин айтышкан. Туркияда дагы жаңы жер титирөө болуп өттү. Бул тууралуу Туркиянын табигый кырсыктарды башкаруу башкармалыгы Twitterдеги баракчасына билдирүү калтырган. Агенттиктин маалыматына караганда 21 май күнү жергиликтүү убакыт боюнча саат 15:46-да Адана провинциясында күчү 4,9 балга жеткен жер титирөө катталган. Очоң 6,67 километр тереңликте жаткан. Азырынча кыйроолор жана жабыркагандар тууралуу так маалымат жок. Эскерте кетсек, ошол жылдын 6 февралында Туркиянын түштүк-чыгышындагы Кахраман-Мараш провинциясында күчү 7,7 балга жеткен жер титирөөлөр орун алып, кырсык өлкөнүн 11 провинциясында жана коңшу мамлекеттерде, анын ичинде Сирияда да сезилген. Түрк бийлиги жер титирөөнү кылымдын катастрофасы деп аташкан. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты КМШ иштери, Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыштар боюнча комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Константин Затолин Казакстанга кирип жатканда тоскоолдук жаралды. Бул тууралуу РБК басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, Затолинди паспорттук көзөмөл аймагынан өткөрбөй коюшкан. Депутаттын Казакстанга эмне максат менен барганы белгисиз. Бир нече кыйынчылыктардан кийин бул кырдаал Орусиянын тышкы иштер министрлигинин кийлигишүүсүнөн кийин маселе чечилди деп жазылат билдирүүдө. Эске салсак, депутат Затолин 1 жыл мурун Токаевдин Донецк жана Луганскты тааныбоо жөнүндө билдирүүсүнө жооп кылып, эгер достук болбосо Украинадагыдай кырдаал болушу мүмкүн деп айтканы бар. Ош шаарында жаштардын чыгармачылык борбору ачылат. Бул тууралуу шаардык мэриянын тышкы байланыштар бөлүмүнүн башчысы жана серепчиси Мирлан Исраилов менен Кореянын
Phobos Group компаниясынын башчысы Со Се Чанг жетектеген жумушчу топтун жолугушуусунда белгилүү болду. Маалыматка караганда борбор ар кандай лекцияларды, тарбиялык жана маданий иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөрдү жаш мундун дараметин ачып ишке орношуусуна шарт түзмөкчү. Алдын ала маалымат боюнча бул борборду Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасынын имаратында ачуу пландалууда. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегерде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.